Biz bugün Word platformalарын 9 bölігін өтөбүз. Эгерде биздин сабактар жагып жаткан болсо, биздин каналга катталып, лайк басып, өзүңүздүн ой пикириңизди комментарийге калтырып, жана бул видеону компьютерден кыйналып жаткан кесиптештериңиздерге таратып койсоңуздар болот. Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Word платформаларындагы ссылкалар жана гиперссылкалар боюнча сөз кылабыз. А дегенде гиперссылка жана ссылка деген эмне, ошону түшүнүп алалы. Мисалы үчүн, гиперссылка жана ссылка дегенди кандай түшүнсөк болот деген суроолор бар. Ар тараптуу суроо болот. Мисалы үчүн YouTube'га кирели. YouTube'га кирип, бир видеону алып же бир видеонун бөлүгүн алып көрүн. Мисалы үчүн, көрүшкөнчү деген ырдын поделиться тарабында мынакей мисалга алып көрөлү. Бул ырды кирип көрөбүз ичине. Ичине кирип поделиться дегенди басабыз. Бул жактан копировать ссылканы алып алабыз. И биз каалаган жактан муну кое турган болсок, ушул видеого автоматтык түрдө кошуп кете берет. Ушул мисалы үчүн ссылкалар. Эми мунун Word'то кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Биз ошол боюнча сөз кылмакчыбыз. А дегенде Word'ко кирип алабыз. Word'то бул ссылкалар жана гиперссылкалар деген эмне десеңиздер, план жазып атканда сиздер ушул ссылкаларды коюп койсоңуздар, автоматтык түрдө кирип кетет. Мисалы үчүн, бир сөз жазып көрөлү бул жака. Мисалы үчүн, саламатсыздарбы деп жазайын. Мен бул жака план жазып атам. YouTube'дан видео деп коеюн. Бул жака караңыз. Эми YouTube'дан видео дедим. Муну дагы өзүнчө кооздоп алайын. Эми сиздер өзүңүздөр дагы кооздоп алсаңыздар болот. Анан ушу выделение алып мышканын оң капталын басам. Оң капталын баскандан ссылка деп чыгат мынакей. Ссылканы басам. Ссылканы басып, сиз могу адрес деген жака жанагы ссылканы бекитесиз да окейди басасыз. Бул мынакей YouTube'дан видео деп, бул автоматтык түрдө эмне болуп калды? Видеого айланып калды. Видеоңуз ошо ссылкага айланды бул. Андан кийин мен могул жака жазайын. Мисалы үчүн, слайд деп коеюн. Слайд. Тема жазып келе жатасыздар, аябай көп нерсе жаздыңыздар, андан кийин ошо слайд дегенди алып туруп, выделение кылам. Мисалы үчүн, ссылка деп туруп, мына гиперссылка коюлуп баштады. Гиперссылка деген сиздерге түшүндүрүп берейин. Мисалы үчүн, бизде 2 барак, 3 барак, 4 барак болду, караңыздар. 5 барак болду. Бул жакта да сөз бар. Мен могу слайд деген бөлүккө выделение кыламын. Слайд деген бөлүктү караңыздар. Мышканын оң капталын басам, ссылка деймин. И текущая папка, мисалы үчүн, место документы деген бар. Ошол жактан тандап алсаңыз болот. Заголовок. Бир новый документ, электрондук почта. Бул жактан ар кандай бөлүктөрдү мынакей тандап алсаңыздар болот. Мисалы үчүн, өзүңүздөр каалаган бөлүктү тандап алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Новый документ же болбосо электрондук почтадагы байлап койсоңуздар болот. Файл веб-страница дегенге дагы кирсеңиздер болот. Мисалга, ар тараптуу могу меники сакталган документтер сакталган бөлүктөр, мисалы үчүн, рабочий столдо менде ошол бөлүктөр бар. Рабочий столго мен алып кирип койсом болот. Мисалы үчүн, мастер-класс дегенди тандап туруп, слайдка мен ссылка басып киргизип койдум. Сиздер дагы пландарыңыздарды ушул сыяктуу ссылкаларды, гиперссылкаларды коюп, өздөштүрүп койсоңуздар болот. Эми биз муну кантип көрөбүз? Мисалга, муну биз сохранить, экспортко айландырып, бирөөгө кетирген болсок, сохранить этип койгон болсок, бул онлайн көрүп атканда аябай кандай жакшы. Мисалы үчүн, мынакей YouTube'дан видео деген үстүн басканда эле меники автоматтык түрдө могул ырга кетет. Көрдүңүздөрбү? Автоматтык түрдө ушул ырга кошулуп атат. Анда ырга кошулуп кетти. Бул кийинкисин ачып көрөлү. Слайд дегенди ачып көрөлү. Слайд дегенди баса турган болсок,
мисалга слайд деген үстүн баса турган болсок, анда меники эмне болуп атат? Автоматтык түрдө бул жака ачат. Бул мынакей STEM багытында мастер-класс технологиялары боюнча эмне болуп атат? Бул папканы ачып берип атат. Ушул сыяктуу сиздер дагы сабактарыңыздарды дагы жеңилдетем десеңиздер, Word'го жазып баратканда сөзсүз түрдө гиперссылка жана ссылкаларды колдонсоңуздар болот. Бүгүнкү сабак жаккан болсо биздин каналга катталып, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Кийинки сабактардан көрүшкөнчө